Бүгүнкү күндө Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райымкул Аттукуровдун Правда.ру порталына берген интервьюсу кызуу талкуу жаратууда. Аттукуров Орусиялык маалымат агенттиги менен болгон маегинде Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү тууралуу сөз болуп жатканын айткан. Мындай билдирүү жалпы кыргыз коомчулугунда нааразычылык жаратты. Бишкек шаарынын тургуну Умай Арыкова экс-элчинин жалпы кыргыз элинин атынан сүйлөөгө укугу жок экендигин айтып, мындай учурда тиешелүү мамлекеттик органдар дароо Аттукуровго чара көрүшү керек болчу дейт. А именно это было... Бизде ушундай билдирүүлөрдү көзөмөлгө алган атайын улуттук коопсуздук кызматы бар. УКМК бийликке сын айткан жарандарды кармап, камерага кечирим суратуунун ордуна ушундай эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирип жаткан жарандардын үстүнөн иштесе жакшы болмок. Аттукуров мырза биздин канча жылдап араң жеткен эркиндигибизди жок кылгысы келип жатат. Мындай адамдар эл чыккынчысы. Ал ортодо Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги дүрбөлөңгө салган дипломаттын айткандары боюнча үн катып, Райымкул Аттукуров Россия Федерациясынын жараны экендигин жана ал жеке адам катары өзүнүн жеке пикирин билдиргендигин маалымдаган. Ошондой эле элчилик коомчулукту кыргыз диаспорасынын уюмдарын, лидерлерин мамлекеттин кызыкчылыгына каршы ой пикирлерин жарыялоодон алыс болууга чакырган. Аттукуров учурда Орусиянын жараны болсо, кыргыз элинин каалоолорун ортого салып айтууга эч кандай укугу жок. Айрыкча шайлоо алдында мындай билдирүү таратуу кыргыз коомчулугуна өтө чоң коркунуч алып келиши ыктымал, дейт журналист Замир Казакбаев. 30 жылга жакындап калды, эгемендүүлүктү алдык деп жыл сайын майрамдайбыз. Бул биз үчүн аябай чоң майрам, кыргызстандыктар үчүнчү. Анан ушул майрамды эле жок кылып салуу эмес, бул биздин эркиндигибизди жок кылам деген кишини акылсыз дебей ана кимди акылсыз дейбиз. Аттукуров мырзанын билдирүүсү бул түздөн түз мына бул шайлоо үгүт иштери жүрүп аткан учурда айтканы бул аябай чоң чакырык. Элибиз ансыз дагы азыр жаман акыбалда турат. Азыр элибиз ансыз дагы тандоо кыла албай баш айланып турган кезде элди ого бетер чагымчылыкка чакырып, элди ого бетер момундай мамлекеттүүлүктү жоготууга чакыруунун өзү бул аябай жаман көрүнүш да. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо кетирген башка мамлекеттин жарандарына өлкөнүн тийиштүү органдары чара көрүп, Кыргызстан көз каранды эмес, эгемен мамлекет экендигин билдирип, Орусиянын тиешелүү мекемесине нота жиберүүсү керек дегендер да жок эмес. Чет өлкөнүн жараны болуп аткандан кийин бул уже мындай айтканда эки мамлекеттин ортосуна бир келишпестик, Кудай сактасын, балким дагы мындай айтканда бир коопсуздук бир ситуацияны жарата турган бир чакырыктар болуп атат да. Биздин тышкы иштер министрлиги биздин экс элчибизге Россия Федерациянын тышкы иштер министрине нота жөнөтүш керек. Өзүнүн жаранын оосун басып койсун деген кыскача бир нота жөнөтүш керек да. Ошондой эле жарандык активист шайлоого аттанып жаткан партиялар мындай билдирүүлөргө кайдыгер карап жатканына нааразы. Анан мага дагы таң калыштуу болуп атат. Азыркы учурда мына шайлоо учурунда кыргыз мамлекетин өнүктүрөм, өркүндөтөм, кыргыз мамлекетинин коопсуздугун мындай айтканда кызыгчын көздөйм деген кандидаттардын бирөөсү дагы эмнегедир унчукпайт. Алардан бирден эмнегедир сөз чыкпайт. Партиялар баары тең оозуна тыгып алганда жатып калышты. Эми ооба көрүп атабыз, кээ бир партиялар ошол мамлекеттин мындай айтканда кызыгчын көздөйбүз деген мындай айтканда лозунгдар менен чыгып атат аларды. Мейли, бирок кечирип койгула. Азыркы учурда биздин эгемендүүлүккө мындай айтканда сөз тийип атат. Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү тууралуу сөз болуп жатат деп билдирүү тараткан экс-элчи жана Орусиянын жараны Райым Аттукуровго чара көрүлсүн деген кыргызстандык жарандар учурда кол топтоп, тиешелүү органдар жана мамлекет башчыга кайрылышаарын айтышууда. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрөк Казымкулов, Нью ТВ.